Кыргыз-казак чегарасынын Ак Тилек Кара Суу автожол өткөрмө бекетинде жыл жаңырары менен эле оор жүк ташуучу унаалардын узундугу бир нече чакырымга созулган тыгыны пайда болду. Кыргызстан тарабында кезек күткөн айдоочулардын алды бир нече жумадан бери Казакстандын чегара көзөмөлүнө өтө албай турушкандыгын айтып даттанышууда. С 10 числа стоим. Онунан бери турабыз. Казак чегарачылары кое бербей жатышат. Кандайдыр бир электрондук пломбалар жок дешип жатат. Качан жөнгө салынат, качан кое беришет билбейбиз. Наладится, никто ничего не знает. Вот стоим уже 5-е сутки. Айдоочулар казак тарап бул создуктуруунун кандайдыр бир так себебин айтышпагандыгын, ага байланыштуу качан жол толук ачылат, эмне себептен мындай тыгын жаралып жаткандыгын түшүнүшпөй турушкандыгын билдиришти. Миң неме чыгат да причина. Мындай айтканда чистый причина эч ким билбейбиз. То бирди дейт, то экинчиде, то ТМП дейт. Биз мына допустим ТМП эмес турабыз да, биз деле турабыз. Азыр допустим вот мына кечинде, кечээ саат 6-да келдик. Бүгүн эртеге чейин 5 эле жол движка болду. Бул аягы көрүнбөгөн тыгындын себебин издеп Кыргызстандын Ак Тилек автожол өткөрмө бекетинин жетекчилигине кайрылдык. Алар Кыргыз тараптан эч кандай тоскоолдук жок экенин, тыгынга Казакстандын кошумча текшерүүлөрдү киргизгени себеп болуп жаткандыгын айтышты. Буга тизилген себеби документтери тастыктоо кылышып, Казакстан тараптан салык кызматы кошумча текшерүүлөр жүргүзүп атат. Ошонун себеби менен булар документ тастыктоо фирмалар алып келип, аны ошондон кийин өткөнү күтүп атышат да. Негизи машиналар өткөрүлүп атабы же баягы токтоп турушабы, эч ким өтпөй? Жок, азыр Кыргыз чегара кызматынан эч бир кандай тоскоолдуксуз машина келип өтүп атат. Ак Тилек автожол өткөрмө бекетинин башчысы Азамат Анарбаевдин айтуусуна караганда, мындай кошумча текшерүүлөр болору тууралуу казак тарап алдын ала эскерткен эмес. Ал күтүүсүз текшерүүлөр мына ушундай узун кезекти жаратты дейт. Январь 4-үнөн ага чейин эскертүү эч кандай болбоптур. Биз деле чүнүрү жүргүзөбүз, сүйлөшөбүз, эскертүү болбостон ушундай тыгындар болуп баштанды да. Негизи эскертүү болуш керек беле? Кандай жүргүзүлчү эле? Буга чейин мындай болгон эмес да. Биз бул узун кезекте турган жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынан тамагаш, эрте бузулуп кете турган азык-түлүктөрдү алып бара жаткандар бар жогун сураганыбызда, аларды казак тарап кезексиз өткөрүп жаткандыгын айтышты. Бизге жолуккан аталгандай жүк алып бара жаткан унаалардын ээлери жаңы эле келишкендигин, кезексиз өтүү үчүн узун тыгында айланып бара жаткандыгын айтышты. На таможне толком не пускают. Беловодсктан сүт алып бара жатам. Келгениме 1 сааттай болду. Өткөрөбү же жокпу билбейм. Эгер бул жерде башка жүк ташыган унаалардай кылып кармап коюшса, анда сүт бат эле бузулуп кетет. Азыр көзөмөл өткөрүү бекетине барып көрөбүз го. Пропустят, проеду, нет, значит буду стоять вместе со всеми. Казак тараптын Кыргызстандан жүк алып бара жаткан унааларга татаал текшерүүлөрдү уюштуруп, чегарада тыгын жараткан алгачкы окуясы эмес. Буга чейин да аталгандай окуялар бир нече жолу орун алган. Серепчилер бул аракеттерди казак бийлиги Кыргыз тарапка кысым көрсөтүү үчүн курал катары пайдаланаарын айтып келишет. Бирок буга чейинки чегарадагы катуу көзөмөлдөрдүн алдында кандайдыр бир ачык тирешүү байкалчу. Бул жолу кандай тымызын күрөш жүрүп жатат, азырынча ачык айтуу кыйын болуп турат.